Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы рубрикасы. Айтмакчы, бул рубрикада күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова. Биз менен чогуу болуңуз. Күндүн темасы – миграция. Кыргызстандын көптөгөн жарандары Россияга иштөө үчүн кете албай жатышат. Себеби биздин чек арачылар жана авиакомпаниянын өкүлдөрү учак билетин кармап, мына учам деп тургандардан жүйөлүү себеп менен бара жаткан документ талап кылып жатышат. Все пропало. Жүйөлүү себеп дегенибиз жумушка чакыруу, дарыланууга баруу сыяктуу. Анысы жок болсо учпайсың деп учакка олтургузбай да коюшат экен. Айла жок, билетим күйүп кетпесин деген жарандарыбыз ортомчулардын итине чөп жедиреп, жасалма, эч нерсеге жарабаган документти 10 000, 15 000 сомго сатып алышат. И давайте все вместе. Сен Орусияга жеткенде ал жактын чек арачылары бул нерселерди эмнеге көрсөтүп жатасыңар? Биздин Кыргызстан менен түзгөн келишимибиз бар. Булардын кереги жок деп айтып жатышканын, алданганын кеч түшүнгөн мекендештерибиз айтышууда. Какаганга муштаган кылып, ансыз да акчадан кыйналып жаткан карапайым элге ушул күндү көрсөтүп жаткан мамлекеттик органдардын эле кишилери деп коомдо сын пикирлер айтылууда. Мен өзүм араң турам. Демеле жестко кылып салгым келип атат да баарын. Кыргызстанда эркектерге караганда аялдар билимдүүрөөк. Иштеген жарандардын арасынан карай турган болсок, Кыргызстанда кесиптик билими бар эркектерге караганда аялдар басымдуулук кылат. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Тагыраагы, иши бар аялдардын арасында 27% жогорку билимдүү болсо, эркектер арасында бул көрсөткүч 18 гана пайызды түзөт. Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Кыз келиндердин билимге умтулганын мындан билсек болот. 2019-2020 окуу жылында жогорку окуу жайларынын студенттеринин 52%-ын кыздар түзгөн. Ал эми орто кесиптик окуу жайларында окугандардын 56%-ы кыздар. Ошондой эле аспирантурада окуп жаткан жарандардын ичинен 59%-ы, докторантурада 67%-ы аял кишилер. Кому я нужен? Никому. А мне кто нужен? Никто. Учурда кыргызстандык кыз келиндер көбүн эсе билим берүү, кеңири керектелүүчү товарлардын технологиясы, саламаттыкты сактоо, маданият, искусство, сервис сыяктуу адистиктерде окушат. Кыргыз кыздары кыйын, билимдүү жана акылдуу экендигин тарых барактары тастыктап келет. Башкы прокуратура президенттик шайлоодо талапкер болгон УКМКнын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевка карата материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталганын 22 январда билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Абдилсегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саналууда. Билдирүүсүндө Сегизбаев коррупциялык схема аркылуу Аламедин районунун Койташ айылында жайгашкан 2,2 гектар жайыт жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуш жүргүзгөн. Андан кийин аны кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон деп жазылган. Сегизбаев коррупциялык схема аркылуу Аламедин районунун Койташ айылында жайгашкан 2 гектардан ашуун жайыт жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуш жүргүзгөн. Абдилсегизбаев өзүнө карата козголгон кылмыш иши Жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбей турганын, ага каршы кылмыш иши козголгонун күткөнүн айтып чыкты.
койгон статьясы негизи жок, таптакыр эле. Мына токтом. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле социалдык тармактардан Bizon чекит KGZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.